уй өлүп калса, уй болобу же башка жандык өлүп калган болсо, ал арам болуп саналат. Эгерде музду албай өзү өлүп калган болсо, ал арам болот. Аны кошуналарга тараткан бул туура эмес, күнөө иш. Ошо кошуналарга кыянаттык кылган экен. Атаңарга туура түшүндүрүп, эскертип айткыла, мындай ишти кылбасын, Кудай Тааладан кечирим сурасын. Аны өлгөн эттин арам этти тараткан болбойт. Мындай нерселер көп негизичи. Кыргызстандын кээ бир аймактарында ушундай нерселер көп кездешет. Ошону эскертип айта кетейин. Ушундай кылышат да, мисалы, малы тоодон кулап өлүп калса, же үйдүн ичинде эле өлүп калган болсо, же арканга чалынып, же муунуп, анан өлгөндөн кийин ээси көрүп калган болсо, өздөрүнчө адал деп муздап коюшат дагы. Анан ошонун ушул ак малыбыз бекер кетип калабы деп арзан сатып, же болбосо жанагындай эт цехтерине барып, колбаса цехтерине барып өткөрүп ийишет да. Бул вообще туура эмес. Бул арам иш, такыр туура эмес иш бул. Ким ушундай билип туруп кылган болсо, күнөөкөр болот. Тоодон учуп өлгөн, сууга тумчугулуп өлгөн, же арканга муунуп өлгөн, өлүп калган мал бул арам. Музду албай өлгөн малчы. Эгерде мисалы адам баласы уюнун өлөйүн деп атканын көрүп муздап үлгүрүп калган болсо, ал жакшы, адал. Же болсо уй же малы же башка бир малы бир жерге кыпчылып калып, анан моюн жагына музданганга мүмкүн болбой башка жеринен кан чыгарып койгон болсо, үлгүрүп, ал дагы адал. Бирок жанагындай өлүп калгандан кийин аны көрүп калышкан болсо, анан ошондон кийин этин союп таратуу бул арам болуп саналат. Көп элдер ушундай нерсени кылат. Айрыкча ошо базарларга алып барып сатып ийишет, цехтерге өткөрүп ийишет. Ошондуктан Кудай Тааладан коркушсун, элдерге арам нерселер жедирбешсин. Билбей эл жеп алган болсо, аларга кечиримдүү, бирок ошону билип жасап аткан адамдар үчүн бул күнөө иш болуп саналат. Ошондуктан сактаныш керек. Өтө коркунучтуу нерселер. Анан кээ бир жерде мисалы ошо өлүп калган малды жегенден тышкарыда дагы бир жаман адат бар. Жанагы кой соебу же уй соебу, көбүнчө кой сойгондо муздаган кезде каны атырылып чыгат эмеспи? Ошол канын дагы кээ бир жерде ошо тамакка да кошуп ийишет. Айрыкча ошо жана койдун боорунан ичегеси менен жасалган быжын деген тамак бар, ошого да кошуп ийишет да, быжыга аралаштырып канынан же башка нерсеге. Бул дагы арам нерсе. Шариятта өлгөн мал, анан жана ошо мал муздалганда атырылып чыккан кан бул арам болуп саналат. Алла Таала Куранда ачык айкын айткан арам деген. Анан мындай нерселерди дагы биз абайлашыбыз керек. Көп элдер ушинтип арам нерселерди өздөрү жейт, жана башкаларга да жетирет. Ооба, кээ биреси билбестиктен кылышат ушул нерселердичи. Ошолорго үйрөтүшүбүз керек, жеткирип айтышыбыз керек. Мына бул нерсе арам, бул нерсе адал деп. Анан кээ бир адамдар ар кимдин сөзүнө ишенип алышып, ооруп аткан убакта бул дароо экен десе да арам нерселерди жей берет. Мисалы, иттин күчүгү десе иттин күчүгүн жейт. Карга десе карга, же сагызган десе де сагызган жей берет. Же тиги куртту же бул куртту же десе де жей берет. Же сөл жылан десе де аны жей берет. Мына ошондой нерселерден алыс болушубуз керек. Адам баласы билбестиктен көп нерсеге барат. Анан билбей эле табып, же молдо солдо боло берген адамдар бар. Бул дары экен, тиги дары экен, анан ушундай дейт, анан айыгыптыр депчи. Андай нерседе ишене бербеш керек. Адам баласы деген акыл берген, Кудай Таала издеп, ошо ооруну дарылай турган адистерден сураш керек, докторлордон барып сураш керек. Динге тиешелүү маселе болсо, диндеги илимдүү адамдардан сураш керек. Анан ошентип, анан дарылаш керек. Анан ар кимдин айткан нерсесин кылып, арам нерселерди жей берген, пайдалана берген болбойт.